Мына ушундай ардактуу теле көрүүчүлөр, сапарыбызды алдыны көздөй улантабыз. Бизде бүгүн өзгөчө коноктор бар, өзгөчө маанай тартылып турган кездери. Андык бизе 3-чү саатты да кызыктуу өткөргөнгө даярбыз. 3-чү саатта биз сиздер менен ойнойбуз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, кимде ким ойногон болсо, мынакей ойноп жатып утуп алган болсо, мындай жакшынакай салам Ноорус аттуу 20 жана 21 мартта өтө турган Ош шаарында жагымдуу концерт болгон турат. Ошондуктан мынакей сиздерге ойнотмокчубуз. Билет баасы 250 сом экен. Ардактуу теле көрүүчүлөр, андыктан чамдайбыз, муну көргөндөр да бар, көрбөгөндөр да бар дейлиге. Оштун филармониясында 20-21 мартта чоң шоу концерт өткөн, кызыктуу оюндар, баалуу белектер менен бирге ырчылар жасаган сүмөлөктөн ооз тиеткенбиз. Бул концерттин коноктору өтө популярдуу кыргыздын эстрада жылдыздары экен. Канакей Эралиева, Айчүрөк Иманалиева, Султан Садралиев, Лутфила Бузурманкулов, Марсиана, Адлет Азимов, жана ошондой эле Мурадил Данияров, Жапара Таштанова, Кутман Султанов жана Вашингтон командасы. Өзгөчө мынакей сонун маанай тартууламакчы. Андыктан келиңиздер. Ушул билеттин аркасы менен Ош шаарында көрүп келсеңиздер болот экен, ардактуу теле көрүүчүлөр. Мынакей сиздер үчүн түз мүмкүнчүлүк түзүлүп жаткан кези. Андыктан келиңиздер, чамдайбыз делеге. Суроо берип коелу. Ошто болмокчу концерт. Ошол Ош шаарында эң биринчи алгачкы жолу машина, автотранспорт айдаган айым ким болду экен? Ким болду экен? Десе Гөө Телешкова десе. Ошону туура жооп тапкандарга ушул 2 билетти ыйгарат экенбиз, жакшынакай барып. Бир эмес, 2 билет ыйгарабыз. Мынакей өзүңүздүн сүйүктүүңүз болобу, жакын адамыңыз болобу, мынакей жакын адамыңызды Ош шаарына алып барып, жагымдуу концерт көрүп келсеңиздер болот делик. Андан эмесе дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Биринчилерден болуп Ош шаарында машина минген айым ким болду экен? Андыктан кеттик. Ал эми биздин дагы абдан сонун мыкты коногубуз бар. Кимде болуп турсаңыздар, биздин кесиптешим тааныштырып өтсүн. Кеттик эмесе. Бул эжекебиз өтө таланттуу адам, көп обондорду жараткан, ырларды жараткан жана 3 кылдуу коомубуз менен бүгүнкү куттуу студиябызга келип калган эжекебиз Бурул Стамкулова. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Учурдан пайдаланып айтып калалык, өтүп кеткен 8 март эл аралык майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым ушинтип эле ондорду жаратып, жакшы ырларды аткарып жүрө бериңиз. Анан жалпы кыргыз эл менен саламдашып алыңыз, анан кийин мая көздү уланталы. Саламатсыздарбы? Жаз майрамыңыздар менен, ошо менен 8 март өтүп кетсе дагы бизде ыйык болгон энелердин, айымдардын майрамы менен куттуктамакчымын. Жана ага чейинки болгон 23 февраль мырзалар силердин дагы майрамыңыздар менен өтүп кетсе деле ушул майрамга бай. Ошондуктан баарыңыздарга ушул жакшы маанай тартууламакчыбыз. Ош шаарында биринчилерден болуп ким машина минген айымдардын ичинен десек, дароо эле 493 номер менен аяктаган абоненттен келген Самара Каримова дейм дейт. Самара Каримова жок. Азаматсыз, сиздики туура эмес болуп калган кез дейлиги. 8 март аялдардын, жалпы айымдардын майрамы демекчи. Майрамды кандай тосолдуңуз? Кандай белектерди алдыңыз? Кандай кубанычтар болду? Эми майрамда сөзсүз түрдө биринчи гүл болгузу дагы биринчи адамдын жан дүйнөсүндө жакшы сөзү. Майрам күндөрү баары куттуктоо, бул жүрөгүңдө калчу нерсе. Анан кийин сөзсүз түрдө албетте аял затына гүл. Андан кийин калгандары өздөрү эмне белекти каалаганын билгендер ошо бардык белектерин тартуулашты. Эми өзгөчө болуп турган кезиңиз, бардык мына теле көрүүчүлөрүбүз деле көрүп турган чагы, жакшынакай кийимиңиз, жакшынакай топуңуз өзгөчө экен. Мага абдан жакты, көрүүчүлөргө дагы жакса керек. Кайсы жерден тиктирдиңиз? Автары кийим, дизайнер жалдадыңызбы? Эми сөзсүз түрдө комуз кармагандан кийин сөзсүз түрдө улуттук аспап менен ырдагандан кийин сөзсүз түрдө биз улуттук кийимибизди алып жүрүшүбүз керек. Мен кай жерде болбосун мен улуттук кийим менен чыкканга аракет жасайм. Анан эми дизайнерлерди бир эле дизайнга эмес, мен ар кандай Бишкекке, Ошко, Жалал Абадка дегендей мындай өзүмдүн көңүлүмө туура келген, анан алар менен макулдашып дегендей, алардын көз карашы менен менин көз карашым менен экөө биргеликте бир адам, эки адам дегендей да, үч адам, канчалык көп, канчалык адамдар менен баралашсаң, ошончолук ойлор, идеялар пайда болот. Сайманындагы түрлөр пайда болот. Сайманы дагы кандай кылганда жарашат, же болбосо толук болсун кандай сайма кылыш керек, анан арык болсун кандай сайма кылыш керек деп мен ошо дизайнерлерден көп мындай сөздөрдү угуп жүрөм да, анан эми силердин көз карашыңарда деп
мындай дизайнерлерди алмаштырып турганга да кездешет. Сахнадан тышкары жашооңузда, өзүңүздүн жеке жашооңузда улуттук колоритте кийимдерди кийесиздерби? Же Ооба. заманбап? Улуттук кийимдерди кийем мен. Мисалы, азыр кийип келгеним сиздер көргөн жоксуздар. 50-жылдагы кыжың деп коет аны чоң апаларыбыз. Ошол мезгилде болгон, бирок азыркы мезгилде жок. Ошону азыркы мезгилде мен ошо 50-40 жылдагы кыжым чапан кийип келем. Ал ошол убакта Союз мезгилинде 14 рубль болчу да. Ичи пахта, суук өтпөйт, жылуу, синтетика эмес, денеңди эс алдырат. Азыркы кийип келген чапан мүмкүн чыксаңыздар көрөсүздөр. Ысытпайт дагы, üşүтпөйт дагы. Üşүтпөйт. Анан келиңиздер, мынакей кайра эле чыгармачыл чөйрөгө келсек, мынакей сиз көптөгөн ырларды дагы обондо жаратып жүргөн кезиңиз, анан кийин баягы ушул азыркы учурда ырдалып жүргөндөрдө мен билишимче боюнча дил билет деген ырда сиз жазгансыз, ошону дагы кантип кайдан жазып калдыңыз эле, баягы атайын илхом келди беле дегенчи. Ырдын тарыхы. Жакшы болот. Эми ырдын тарыхы, ар бир ырдын тарыхы болот чынында обончу жазгандан кийин. Негизи обончулардын баардыгы эле биринчи сүй жөнүндө жазган деген бул баягы Рыспай Абдыкадыровтар ушинтип айтчу да. Мен биринчи жазганда эле сагынам гүлдү көктөмдү деп баягы обончулардын конкурсуна катышканында Рыспай Абдыкадыров айтып атпайбы, бирок элдин баары сүй деп атса сен сагынам гүлдү көктөмдү деп койсуң го деп. Анан мен ал убакта эми мындан бир 20 жыл мурун да анан эми улуу киши деп мындай эми деле кайыш айткан эмесмин. Анан бирок эми жан дүйнөмдө ошондой болду да агай десем, күлүп тамашалап көрдүңөрбү? Мына баардыгыңар сүй дейсиңер, а бул сагынам гүлдү көктөмдү. Талаш жүрүп атат да сүй жөнүндө. Анан мен айтып атам тамашалап, агай сүйгөн бир эле жалгыз адамга карабай сүй эл жерге, мекенге деле болот да десем, дааман таптап анан аябай жакшы чыгарма болду деп анан кийин ошол сагынам гүлдү көктөмдү, дил билет деген чыгармаларыма ошол мезгилде 50 обончу катыштык эле. Ошонун арасынан мага Рыспай Абдыкадыров менен композитор Советбек Исраилов мага биринчи даража диплом ыйгарышкан. Анан ошондон кийин обон жазсам болот окшойт деген гана суроо калган да. Обончу болом деген эмесмин, бирок болот окшойт, обон жазса болот окшойт деп канча кыйынчылык экенин сезген эмесмин, бирок баары бир ошончолук кыйынчылыгы болот экен. Себеби деген ушунчалык ошол мезгилде кечеги 89-95 жылдары аябай бизге сын пикир көп болгон. Себеби бул ырың жарабайт, бул ырың өзбекке окшошуп калыптыр, бул казакка окшошуп калыптыр, сөздөрү дал келбейт обонго да. Баланча акындыкына окшош деп бизде сын пикир болгон үчүн аябай ошо сындан тебеленип өтүп келгем да. Мындай бүгүн эле ыр жазып, бүгүн эле популярный болгон, бүгүн эле станкла болгон жокмун мен. Эми андан бери азыр ойлосом, мына 90 жылдары болуп турган болсо, мына азыр 2018 болот. Эми мындай караганыңарда канча жыл? Ошондо ошол обонду эки ыры жаратканда канча жашыңызда элеңиз? Ошондо мен 27 жашта. 27 жашта мынакей обон жаратуу деген ошону биздин курак экен кездеш. Биздин курактагы кезиңизде жазган экенсиз. Сиз абдан бактылуу айым экенсиз. Анткени мына ушунча кыргыз элине аттын кашкасындай таанылуу обончу аткаруучу Рыспай Абдыкадыров менен бирге замандаш экенсиз. Чогуу баарлашып, жүз көрүшүп, сүйлөшүп турсуздар. Эми ушу кандай адам болчу? Рыспай Абдыкадыров эми дейт эле да, обончуларды тизип алып, мисалы 50-60 обончу турсак бирибиз да кайыш айткан эмеспиз. Себеби ошол мезгилде мисалы Истирадин Аманбаевтар, Мамат Ибрагим Бостоонкулов, Ибрагим Жунусовтар алып барышкан да, алар жалаң аккордеон мода болчу. Жалгыз эле комуз мерекем да. Анан ошондо ошолорго деле мындай катуу сын пикир айтканда мен ошол мезгилде тарбияланып калдым да. Анан алар дагы мындай туура эмес болсо, туура эмес деп кабыл алчу да. Анан кийин айтат эле да, эй, эмне көп, токтом көп, обончулар деп туруп бир сөздү айтып туруп, ошол көп деп коет эле да. Анан мен тип карап, Рыспай агай аябай катуу сүйлөйт экен деп, анан обон жазбай эле койсом окшойт, аябай сын пикир көп болот экен деп. Эми мага андай сын пикирди мындай айтышты, бирок аларга аябай катуу айтты да. Мен ошондуктан ошол Исрадин Аманбаевтар, Мамат Ибрагим Бостоонкуловдун, Ибрагим Жунустун ырлары ошол сындан өткөн үчүн, алар жакшы кабыл алган үчүн жакшы обончулар чыкты да. Себеби мен ошондой жаш болуп билген эмесмин. Мен азыркы мезгилде алар менен салыштырып, бизге сын пикир көбүрөөк болсо азыркы жаштарга жакшы болмок да, терилип калмак, обон терилмек, сөз терилмек.
Анан ырылар терилмек себеби биз элди ошол сөз менен, оон менен тарбиялайт экенбиз. Кайталама оон, кайталама сөздөр болбойт экен. Анан эми ал аксакал жок да, Ырыспай Абдыкадыров. Ошол тирүү мезгилинде биз Ырыспай Абдыкадыров атындагы клубду ачтык Жалал Абадта. Анан ошондо да айтты, мен өзү Ошту ачыш керек болду, силер Жалал Абадты ачып коюпсуңар го деди. Анан ал элдин өзүнүн жүрөгүндөгү болгон нерсени жасадык биз. 5 эле мугалим ачканбыз. Университеттен 4-өө, анан мен 5-өө. Анан ошондо келип ачылышын кылганда айтты, эми ушундай жасапсыңар, өмүр узун болсун, мен ушунчалык элиме ыраазымын, ушундай ачып койгонуңарга. Бирок деди, кийинки муунга жеткизе аласыңарбы, албайсыңарбы деген суроо болду. Биз ачкандан кийин агай 1 жылдан кийин кайтыш болуп калды да. Азыр Ырыспай Абдыкадыровдун клубу бардык райондо бар. Мисалы, немеде Нарында бар, Жалал Абадтын Сузак районунда бар, Советте бар, Ошто бар. Мындай көп да, мындай чачыратып, жайылттык. Америкага чейин ырдалып атат, клуб иштеп атат. Анан кийин ошон Султан Борошев азыр иш алып барат. Китептер чыгып атат, Ырыспайдын ырын сүйгөндөр көбөйдү. Анан ошондон улам ойлойм да, биз ошол сын пикирди ошондо туура кабыл алган оюнчулар мына азыркыга чейин Кадыралы Ардыковдор ошондо чогуу иштешкен булар. Ошолор менен замандаш болуп калдым да. Ошондуктан биз жаштар капылбызбыз, бирок сын пикирди туура кабыл алышыбыз керек. Оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Оңдосоң өзүң үчүн эле жакшы экен да. Мен ошондо айткам, коюң Ырыспай агай, мен деген оюнчу болбойм, өтө кыйын экен десем, күлүп болбойт эмес, болосуң, бирок болбойм деп айтып бересиң, болгонуң өзүң билбей каласың. Ооба. Анда айта кеткен нерсе, ардактуу теле көрүүчүлөр, жалпыңыздар үчүн келиңиздер, кайрадан эле кулактан угуп кетели. Мына биздин колубузда жакшынакай 2 кишилик билет бар. 20-21 мартта Ош шаарында өтө турган жагымдуу концертке мына сиздерге оюн ойноп турган кезибиз. Ош шаарында биринчилерден болуп кайсыл айым машина минген дейли. Автоунаа минген. Автоунаа минген биринчилерден болуп, мына Темир Тулпар десек да болот. Темир Тулпар. Темир Тулпарды Ош шаарында биринчилерден болуп ким тепкен, ошону ким деген биринчилерден болуп жазган болсо, албетте мынакей Ош шаарында өтө турган жакшынакай жагымдуу 2 кишилик билетти ыйгырмакчыбыз делиге. Аны эмесе келиңиз, сизден бир жагымдуу музыкалык чыгарма күтөлүк. Кайсыларды ырдап бересиз? Эми азыр жагымдуу болсо, баягы Ырыспай Абдыкадыров сен сүйжөнүндө ырдабайсың деп айтып кеткен деп, кийин өзүм ойлонуп бир 10-15 жылдан кийин жазып коеюнчу деп жазып койдум. Азыр эми эртеменки маанайда Атахан Кожоголовдун сөзүнө жазылган жүрөксүң жүрөгүмдө катып турган деген чыгарма. Баракелде. Sırımsın oy echkimderge açılmagan, jarıksın oy asmanımda janıp turgan, janıp turgan, janıp turgan. Yüreksün oy yüreğimde kagıp turgan, yüreksün yüreğimde kagıp turgan. Özüm üçün kalgam yoldan, ömürsün oy ömür boyu harman dolgon, suktandırıp görgöndөрдү taң kaldırgan, taң kaldırgan, taң kaldırgan. Sulusun büt alamdı tamşandırgan, sulusun büt alamdı tamşandırgan. Tumarımday tağılgansın, ırındın oyun akılkı salındaysın. Sırımsın oy echkimderge açılmagan, açılmagan, açılmagan. Yüreksün oy yüreğimde katып algan, yüreksün, yüreksün, yüreğimde katып algan. Oy echkimderge açılmagan,
açılмаган açılмаган сүйүмсүң ой жүрөгүмө катып алган жүрөгүмдү катып алган катып алган катып алган катып алган катып алган Баракелди. Сонун Өзгөчө чыгарма. шерткениңиз дагы аткарганыңыз да өзгөчө, обону дагы Ошондо сөзү Атахан Кожоголовдука, обону сиздики. обону меники Өзгөчө жаралган. Кадимки эле Атахан Кожоголовдун заманынан алып барганбы? Учурдагы. Учурдагы акын Атахан Кожоголовдуку. Эң сонун. Ошондо кайсыл жылдары алдыңыз эле бул ырдана кантип ырдап калдыңыз? Ошондо мен 94-жылдары, мен 89-жылдарда оюнчулар конкурсуна катышкам да. Анан баягы Рыспай Абдыкадыровдун ошол кемчилигин сразу эле кабыл алдым мен. Деп, бирок бул чыгарма деген ушинтип айтып эле жаратышым керек дегенде болбойт экен да. Андан кийин бир айткандан кийин бир 6-7 жылдан кийин ошол 93-94-жылдары анан бул Атахан менен байланышым болгон жок, бирок мен мунун чыгармасын гезиттен алдым. Өзү деле билбейт, укпайт болуш керек. Анан мен да айткан эмесмин, бирок азыркы мезгилде Айпер Кулбаеванын аткаруусунда ырдалып жүрөт. Эң сонун. Айта кетчү нерсе анда ушундан улам сизди учурдун ийгиликтүү адамы десек да болот экен. Ошол ийгилик жаратыш үчүн сиздин оюңуз боюнча кандай, эмне болуш керек деп ойлойсуз? Ийгилик жаратыш үчүн сөзсүз түрдө эмгек керек. Бирок ошол ийгиликтин биринчи кыйынчылыгы 99% кыйынчылык болот. 1% эмгек болот. Дегендин себеби мен өзүмдүн кесибим, мисалы, мугалим болуп иштеп атып эле, мен 25 жыл мугалим болуп иштеп атып эле бир күндө эле таштап салдым мугалимдикти. Бир күндө эле таштап, ошо экинчи күндөн чыгармачылыкка аралаштым эле. Азыр чыгармачылыкта 35 жыл эмгектенип койдум. Мугалимдиктен чыгармачылыгым басымдуулук кылып кетти да. Ошол учурда 84-85 жылдары Союз ураган мезгил партияга өтөсүң, сени мектепке директор кылабыз, райком комсомол инструктор болосуң деген мезгилде мага кызматтын директордун эч нерсенин кереги жок болгон. Атамдын өтүп кеткенине чыгармачылыгын экинчи өмүрүн улаш керек болуп калып, таштап салып, атамдын чыгармаларын улап жүрүп, анан өзүм чыгармачылыкка аралашып, 20 жылдан кийин атамдын чыгармаларын улап, анан атама көчө койдуруп, музейин ачып, анан эми бүттү, мына бүттү, мен эми ушул ишти жасап койдум, эми кайра мугалим болоюн десем, жок, чыгармачылыктын өтө түйшүгү оор экен. Ошо менен чыгармачылыкка аралашып кетип, атамдыкын дагы өзүмдүкүн дагы тең алып кеткенге. Атаңыз жөнүндө демекчи. Атаңыз мына бардыгыбыз эле кыргыз улуту, кыргыз эли, журтубуз билгендей эле өтө таланттуу адам. Мына жакында 90 жылдыгы болуп келатат. Кандай чаралар көрүнүп атат? Кандай ырлар, обондор атайын ошо атаңызга жаралып атабы? Ошо жөнүндө маалымат берип кетсеңиз. Жакшы болот. Эми мен атама көзү өтүп кеткенине дилимде 40 жылдын жүзү болуп калды, бирок ошол мезгилде эмгегим кайтып, буюрса 90 жылдык деп чечим келди. Мен оюмда ойлоп атам, эми көпчүлүгү бизден сурайт да, эми атаңардын чыгармалары депчи. Мен атам Кыргыз радиосунун алтын фондусунда 6 чыгармасы бар. Ал кимдердин аткаруусунда? Жапар Чабалаевдин аткаруусунда, Дүйшөнбө Бүкүевдин аткаруусунда, Анара Мадиеванын аткаруусунда, Жолболду Алыбаевдин аткаруусунда, азыркы жаштардан жаңы жакшы ырдап келе жаткан Болот Тасмаевдин аткаруусунда, Бурул Дүйшееванын аткаруусунда, Айпер Кулбаевдин аткаруусунда экинчи өмүрүн улап келе жатам да. Анан бул да болсо баягы канчалык деңгээлде менин эмгегим бааланды, бирок экинчи өмүрүн жаштарга улапганга аракет жасадым да. Анан кийин азыркы мезгилде биз ошол жободо атамдын ырларына конкурс жарыялайбыз, атамдын ырдалбаган ырларына конкурс жарыялайбыз, күбөлөрү бар. Анан эми ошондой жобо менен иштейбиз деп турабыз. Буюрса анан бул жерден баргандан кийин ал ишке киришке туура келди. Себеби мен бул жака келатканда ошол кабарды угуп калдым. 90 жылдык боюнча чечим келди деп мага обл администрациядан телефон чалуулар болду. Эң сонун. Ошондо атаңыздын жолун ким жолдоп калды? Бизде деген атамдын жолун деген үй бүлөбүз менен комуз жерде ырдайбыз. Биз 6 кыз 1 уулбуз. Жетөөбүз тең ырдайбыз, жетөөбүз тең ойнойбуз комузду. Бирок музыкалык жактан билим алган экөө, калгандары ар тармакта. Мисалы, бухгалтер, сатуучу, строитель, мугалим ушундай да ар тармакта. Бирок ар тармакта болгону менен бардыгы комуз ойноп чертишет. Бардыгыбыз эле жолдодук деп ойлойбуз, бирок мен тамашалап калам. Мусуфакты 5 жыл окудуңар, силер ырдап чыкпай,
мен ырдап чыгып калдым, бул жагы кандай болуп калды деп. Кандай Бирок болуп мен калды? бир жерине ыраазымын. Алардын бүткөнү мага пайда болду. Менин ырымдын нотасындагы, атамдын ырым ноталарындагы бирөөгө көз каранды эмеспиз. Нота жазгандан, аранжировка кылганда дагы өзүбүз иштеп, өзүбүз даярдап алып барып беребиз. Мага ошол жагы, мага булар аябай жакшы колдоо көрсөтөт. Мындай чыгарма многун болуп калыптыр, келин нотасын жаза коелу деп мен ал жагын алар мойнуна алган. Себеби бизде азыр Ош областында дагы областтын обончулар оордосу түзүлдү. Арызбек Битяр баштаган топ. Ошолор дагы азыр ошондой иш-чараларды, ошондой обончулар менен иштеген иш-чараларды ноталар боюнча иш алып барып атабыз. Чыгармачылыктан тышкары эмне менен алектенесиз? Эмне жагат сизге? Мүмкүн тигүү жагабы, мүмкүн тамак жасаган жагабы? Чыгармачылык жакта мен өзүм долбоор менен иштейм. Ушундай салттык музыка боюнча. Анан өзүмдүн мындай хоббим, мисалы, ошол тамактын түрү, анан үй жыймай. Оорун бар деп коебуз. Үй жыйнамай. Жакшы. Анда эмесе ардактуу айымдар жана мырзалар, жалпыңыздар үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма жаңырталык, андан кийин сапарыбызды алдыңызга улантабыз. Кабыл алыңыздар. Жети кабат асманга күн жараттың бир Алла, жылдызы көп ай жалгыз түн жараттың бир Алла. 8 кабат бешке гүл жараттың бир Алла, ичи толо периште үр жараттың бир Алла. 9 кабат тозокко от жараттың бир Алла, курт кумурска бөч аянга чөп жараттың бир Алла. Ла илаха иллалла, Мухаммад Расул иллалла, ла илаха иллалла, Мухаммад Расул иллалла. Өткөндөрдүн барысын өрдө кылдың бир Алла, казөрдөктүн барысын чөлдө кылдың бир Алла. Бирин өйдө бирин баз пенде кылдың бир Алла, жаны бар макулукту жерде кылдың бир Алла. Бухардагы падышаны тахта кылдың бир Алла, Бугу марал кийикти ташта кылдың бир Алла. Ла илаха иллалла, Мухаммад Расул иллалла, ла илаха иллалла, Мухаммад Расул иллалла. Ибрагим пайгамбарды карып кылдың бир Алла, Исмайылды курманды камир кылдың бир Алла. 7 күн мактап бүт албас жагымдуусуң бир Алла, алымдардын сөзүнө алымдуусуң бир Алла. 18 bin аламга күн жараттың бир Алла, булбул кыя чымчыкты бакта кылдың бир Алла. Ла илаха иллалла, Мухаммад Расул иллалла, ла илаха иллалла, Мухаммад Расул иллалла. Ла илаха иллалла, Мухаммад Расул иллалла, ла илаха иллалла, Мухаммад Расул иллалла. Ла илаха иллалла. Мына ушундай жагымдуу музыкалык ирдесте урматтуу бүгүнкү куттуу студиябыздын коногу Бурул Стамкулов эжебизден жаңырып өттү. Бардык эле журтубузга жакты деп ишенем. Сонунур болгон, бул кимге таандык, обонду кимге таандык, сөзү кимге таандык, анан клип кайкан тартылган, ошол туурасында тарых таржымалын кененирээк айтып берсеңиз.
рахмат. Эми менин ырларым көбүнчө эле баягы Арыстанбек Буйлаш уулу өтүп кеткен Жеңи жок атабыз, мисалы Нурмолдо ушулардын чыгармаларына көп кайрылам да сөздөрүнө. Анан ошондуктан бул Жеңи жок атабыздын сөзүнө таандык, ошо бир алла деп обон жазганмын. Бирок бул обон 94-жылы Жеңи жоктун 130 жылдыгында экинчи орунга татыктуу болгон. Баягы Жеңи жоктун чыгармаларын, жаңы чыгармаларын ырдагыла деп конкурс жарыяласам, баардыгы эле жанагы балам жок менен ошо балам жокту көбүрөөк ырдашыптыр да. Анан тиги жюриде ким отурат? Туганбай Амдиев отурат, Замир Өсүнбаев отурат. Айланайын, Жеңи жоктун ошончо чоң китебин баарың эле балам жокту ырдайсыңар да. Конкурс жарыялаганда жаңы ыр жазып келбейсиңерби деп атат да. Анан ушу менин ырым жагып калып, ошо мага жакшы баа беришкен. Аябай жакшы тандапсың деп анан ошондо мага экинчи орунду ыйгарышкан. Анан мен ошондо дагы стимул деп коебуз. Ооба. Кой ушундай чыгармаларга кайрылышым керек экен деп ошондон кийин анан ушул чыгармага кайрылып, анан мындай ойлонуштуруп, аны кандай тартыш керек, мындай эле деп анан ошол Нурзат Айдаркулова эми ал деле өзү азыр белгилүү болуп калбадыбы. Анан ошол эже ырдап чыкпайлыбы дедилер. Анан бир адам ырдаса деле болмок. Бирок анан мындай биз Кудайдын алдында жөн эле бир пендебиз. Ошондуктан кой үчөөбүз ырдалсак мүмкүн элге жакшы жетет деген менен ошол комуз менен эле эки полоско бөлүп Нурзат Изат Айдаркулова менен Оштогу чоң мечиттин алдында тартылган чыгарма. Эми эл кандай канчалык деңгээлде кабыл алат, элдин сынында. Бирок мен азырга чейин ушул Арыстанбек Буйлаш уулунун Жеңи жок аталарыбыздын чыгармаларын азырга чейин окуп, ошолордун чыгармаларына таасир болуп келем. Сонун. Анан дагы биз болсо бүгүнкү күндүн эскерте кетели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Ош шаарында өтүп турган 20 жана 21 мартта концерт болот. Ошондуктан келиңиздер, мынакей жогоруда суроо табышмак кат кеткенбиз. Ош шаарында биринчилерден болуп темир тулпарды кайсыл айым минген? Кимдегин биринчилерден болуп жазган болсо, мынакей аты жөнүңөрдү жана ошондой эле кайсыл жерден чыгып жатасыңар толук маалымат кылып жазгыла. Андыктан бул жерде дагы аталбай да калышы мүмкүн аттарыңыздар. Ошондуктан атыңыздарды толук атын жазып, кайсыл жерден чыгып жатасыз, ошол баарын кененирээк жазып кетсеңиздер, мынакей мындай 2 кишилик чакырууну сиздерге ыйгармакчыбыз. Андыктан Ош шаарына барып, мынакей ушул билеттин аркасы менен Ош шаарына көрүп келесиздер дейлиги. Жооптор туура жооптор барбы? Бар болсо окуп кетсек. Азырынча бул жакта бар экен. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик. Мурадил Данияров менен болгон маегиңиздер YouTube'ка чыккан жокко деп SMS билдирип жазыптыр. Чыккан, жакшылап карайыңыз. Чыккан YouTube каналыбыздан Пирамида таңкы тамаша деп терсеңиз чыгат. Бул жакта да келиптир. Салам, Пирамида каналы. Кызым Фатилжени жолдошу Нурбек Кутман таңыр менен силерди өзгөчө сүйөм, жанымда бар боло деп Маку деп жазган экен. Өзгөчө мынакей негизи бизде лакабаттар менен чыгарганы жакшы көрүшөт дейлиги. Жакшы. Жооптор барбы экен? Бул жакта да барыптыр. Кандайсыздар, өтүп кеткен апалардын майрамы менен, апалардын деп жазган экен. Апалардын майрамы менен коттуктайм, мен апамдын майрамы менен коттуктайм деп Аскар мырзадан келиптир. Чоң рахмат. Кеттик ана эмесе алдын өзү улантып Биз болсо бурул эжеге кайрадан эле суранат элек, башынан баштап эле суранып келатабыз. Ошол жана ким билет аттуу ырыңызды аткарып берсеңиз абдан көрөрмандарыбыз дагы, өзүбүз дагы баарыбыз. Ушул ырды ырдап жүргөндө мен ойлочумун, негедир бул ыр Роза эжекебиздики го деп көрсө сиздики экен. Ал Роза эжекебиз дагы бул ырды жеткире ырдаган. Сонун кылыпчы. Жеткире ырдаган, анан бирок 1-2 жылга чейин автору так аталган эмес. Аталбай калды. Бирок так аталбаган, силерге окшогон эфирлерге чыгып жүрүп авторун так кылганга аракет кылып деп койбойбу. Ооба, Роза ырдаган башында ошо Роза билет менен ошол менин келкел дастанын алган. Андан кийин Гүлчебек Калыков, анан Айтберик Кулбаев ырдап жүрүп, анан ошол эле ортодо Америкадан волонтер келген, Нур Унуел деген. Өзү скрипкада ойнойт экен. Анан ошол скрипкада ойноп жүрүп, комузга өтүп, анан комуздан ошол билет деген ырды үйрөнүп ырдап жүрдү да. Анан ал айтып атпайбы, эмне үчүн мен ушул ырды ырдасам, элдер ыйлайт деп мага суроо берет да. Бир жерде баягы форма кийгизип жөнөтүп койсом ыйлаптыр да. Анан мага келип айтат. Анан тиги ырды кыргызча да эми. Анан англисче которушка туура келди. Анан англисчеге которуп, деп которгондон кийин анан айтып атпайбы, ошо Нур да аты, фамилиясы Унуел. Айтат. Эжеке, бул деген
мына мен азыр англисче тургандан кийин ыйлай турган ыры турбайбы депчи. Ошентип анан Америкада ошо Нурлан Уялда ырдап кеткен. Мен азыр аны менен байланыша албай атам. Ал айткан, мен апам консерваторияда скрипкада оркестрде ойнойт. Ошого дагы мен салып көрүшүм керек деген. Мен байланыша элекмин. Бир байланышсам деп ойлоп жүрөм. Анда Өзүңүз да угуп көргөнгө, ошондо ушул обон менлерде да ош керек анда. Аны бирок ал комуз үйлөндү да. Комуз менен ырдап жүргөн да. Мына эмесе, комуз менен англисче. Ырдап Америкалык кыз. Анан ошондо ал баа берип атат да. Мен бир жерге ырдасам эле ыйлайт деп. Мен баягы жаңы үйрөнүп атышкан да. Анан күлүп ооба деп эле койгонбуз. Эми ал убакта мындай соткалар болгондо, мына тартып коймокпуз, эми ал убакта сотка жок болчу да. Анан байланыша албайт да, мен аракет кылам байланышганга. Анда мейли азыр ошол чыгарманы аткарып берейин. Автордун аткарышына болсун, келиңиз. Дил биле чыгармасы Бурул Станкулова эжекебиз өз ырдап бере турган кези. Ölümdün kadırın öksügön can bilet, jokçuluk kadırın göksügön can bilet, sүйүүнүн kadırın жетпеген can bilet, достуктун kadırın четпеген can bilet, аттыңа атанын kadırın ким билет, аттыңа эненин kadırын ким билет. Gülkünün kadırın muңайган жан билет, жаштыктын kadırын улгайган жан билет, ден соолук kadırын оорукчан жан билет, оорунун kadırын сезе алган жан билет, аттыңа атанын kadırын ким билет, аттыңа эненин kadırын ким билет. Баланын kadırын балага зар билет, жарынын kadırын акылман жар билет, бардыгын адамдык деп билет, аттыңа атене kadırын ким билет, аттыңа атанын kadırын ким билет, аттыңа эненин kadırын ким билет, адамдык деп билет, адамдык деп билет. Баракелди, өзгөчө. Өзгөчө. Сонун чыгарылган чыгармада бул да өзгөчө. Негизи бардык сөздү жазганда да, обонду жазганда дагы ошо жараткан обончу аткаруучу өз ырдаса, ошо ырдын маңызы билинет дейт го. Ошого кандай карайсыз? Мисалы үчүн, сиз аткарганда мен ырды башкача уктум да. Автор деп башкача уктуң да. Автор деп башкача уктум. Анткени бул ырды өзүңүз жараткансыз, жүрөктөн чыкты да ырчы. Эми чынында бардык нерсени жүрөктөн чыкканы жүрөккө жетет да. Мен мынтип сүйлөшүп отурганда, оюнчулар отурабыз да сүйлөшүп дегенде тамашалап күлүп калам да. Аябай обондор көбөйүп кетти го деп бирөө айтат да, эмнеге эже дейт да, анан кийин жүрөк ыры бар, анан кийин ырыларды эле куйма кулагына акмак кулак болуп калды десем кыркып күлүшөт да. Анан акмак кулагыңыз кандай деп, ушул сөздү пайдаланбайт кийинки жаштар. Анан акмак кулак деген ошо бүгүн угуп эле анан эртең жок бийге түшүп коюп эле сөзгө маани бербейт, обонго маани бербейт, аябай билеп анан өзү аябай эс алып кетип калды да. Себеби ал бийге сөзгө деле маани берген жок. А куйма кулак деген сөздө маанилүү болот, жүрөккө жетет десем, ушуну билип алыш керек экен дешип. Ушундай да эми. Анан сен айткандай баягы бирөө ырдаса, Роза Аманова ооба жакшы ырдаган деп атасыңар. Анан эми азыр автордон укканда силер мындай мүмкүн сен ушундай кабыл алдың, башка бирөө башкача кабыл алат.
башка бирөө өз эле ырдазы болот экен го дейт. Жок, өз ырдабай эле. Роза жакшы ырдаган дейт. Койчу, гүл жигит дейт. Эми бул деген биз капа болбошубуз керек. Биз элдин сынында болгондон кийин бардык нерсеге даяр болушубуз керек. Автордук укук демекчи, башынан Эрлан кесиптешим айтып калгандай, көп жылдан бери Роза эженики деп ойлоп жүрүптүр. Анан ушуга кандай карайсыз? Мисалы үчүн азыр телевидениялардан деле чыгып атышат, ырларды ырдашат, бирок аттарын, ырдын атын жазып коет, автор жок болуп калат. Биз жөнөкөй адамдар ойлоп калабыз, ушул ырдын өзү автору го депчи. Анан же болбосо жазган күндө дагы кичинекей кылып жазып коет да, окуганга жетишпестен мынтип караганга, ошолор наоборот тескерисинче баягы чоңураак кылып жазып, кимдики экенин аткаруучу бул, обону деп жазылат го. Ошондой болуш керек да. Өзү негизи бир күнү баягы Исрайдын айтып атат да, байкуш обончулардын чоңурап, акындар такыр эле көрүнбөй калган депчи. Анан анык деле кошулам мен. Мен эми мындай айтам да, мисалы кемчиликти мен мүмкүн силерге же мен өзүмө же баланчага койбойм. Бул жерде ар бирисиде бар. Кемчилик менде да бар, жазган редактордо дагы бар, айтпаган ырчыда дагы бар. Мен эмне үчүн мен баягы анан көрүүчүлөр капа болбосун, бирок көрүүчүлөрдө да бар. Себеби көрүүчү мындай да, Роза ырдап атабы? Розанын ыры деп эле кала берет. Себеби Роза ырдап атат да. Ал көрүүчү окуп коюш керек түбүн. Бул Роза ырдап атат. Бул автору сөзү обону кимки деп көрүүчү ошонун түбүн окуп коюш керек да. Жок, көрүүчү окубайт дагы, баягы Розанын ырдаган чагып атат. Анан Роза сонун ырдап атат, формасы мындай деп атат эле анан Розанын ыры. Мисалы белгилүү эле өзү билимдүү 5 жыл эмес 10 жыл окуган эле ырчы да. Мынтип ушундай түз эфирге барсак мынтип. Мен Алтынай Нарбаеванын кимибизден ырдайм дейт. Мен эми ошол ошентип атканда мен элге күнөө кое албайм. Сиздерге да күнөө кое албайм. Себеби ырчы айтып атат ошону. Азыр мен кимибизден ырдайм? Алтынай Нарбаеванын дейт. Анан ушундай түз эфир. Анан мен мындай айттым да, бул Алтынай Нарбаеваныкы эмес. Сөзү жана Дооронбек Садырбаев. Ону кимдики? Жаныш Кочкоровдуку айтыш керек болчу ырчы. Аткарып жүргөн Алтынай Нарбаева эжекенин, ырдап жүргөн Алтынай Нарбаева эжекенин сөзүндө Дооронбек Садырбаевдыкы Жаныш деп туруп, анан ошол оончу менен аткаруучу айтыш керек болчу да. Биз эми мен бул жерден көрүүчүнү же сиздерди күнөөлөсөм меники туура эмес болуп калчу да. Себеби биз ырчылар дагы так маалыматты билбесек, автордун сөзүн билбесек, ырдабай турушубуз керек. Ал билип алып ырдашыбыз керек да. Ошол ырчы дагы элге туура маалымат жеткириш керек. Анан биз баягы күнөөнү эле редактор карабай койду, анан түбүнө жазбай койду. Анан кийин силер ушундай дейсиңер. Жок, баардыгыбызда бар. Мүмкүн мен ырдап туруп менде күнөө айтпай кетип калдым. Менде деле күнөө бар, айтпай кетип калсам, мен айтпасам силер эмнени жазасыңар? Мисалы ушундай. Биз кемчиликти аз астан болсо да оңдой башташыбыз керек. Баягы албай коюп чычала эмес. Кемчиликти албай койгон туура эмес. Алган бул өзү эрдик. Ошондуктан баардыгыбызда бар күнөө аз астан. Ошентип анан кийин туура эмес маалыматтар кетип калат. Анан айта кетчү нерсе мынакей өзүңүз дагы обон жаратып, анан көптөгөн обондоруңуз бар, ырларыңыз бар, анан ошолорду унутуп калбаш үчүн кандай көнүгүүлөр жасап турасыз? Же атайын ырдап турасызбы демекчи? Мисалы үчүн көп обону көп ырчылар баягы жаңы ырларды ырдай берип, эски ырларды унутуп кете берет да четиненчи. А сиз ошолорду унутпаш үчүн эмне кыласыз? Мен ошол жана жогорудагыдай да. Мен мисалы обонду жазгандан кийин мен 2 музыкалык билими бар. Алар нотага түшүрүп коет. Мен өзүм унутуп калам да. Себеби мен деген аны сактап калбасам, жазып коюп алар күлөт анан дейт. Сен мындай обон бар эле го деп айтышат да. Себеби тиякта нота турат. Ошондой обон бар эле, ошого сөз иштеп коюш керек деп коет. Себеби обон тиякта сакталып калды нота. Эгерде билбейм, мүмкүн башка обончулар кандай кылат, кандай сактайт билбейм. Менде 2 нота жазгызып баруу үчүн мен ошолорго ишенем. Ошондуктан мен кайра мурунку обондорго кайрылам да. Ошолордун обонун сөзүнө бүт кайрылганга аракет кылам. Анан алар дагы мени түстөп оңдоп турат. Мындай обонуң бар эле, унутуп калдыңбы? Аны унутуп эле сен башка обонго кетип калдың го деп болот. Сен Эрлан сага кошулам мен. Себеби баягы жаңы обон чыгып эле аябай элге жагып атса, эски обондор калып калат. Ал мындай окуя менде да болду. Себеби мен мисалы кетти дастаны чыгаргандан кийин мен 10 жылдан ашыктан кийин ырдадым ал чыгарманы. Себеби ошол мезгилде анан айын өрүк деген ырлар мода болчу. Анда элге келген дегенде эл укчу эмес. Себеби элдин көз карашы, жашоосу ошого ылайыкташып калган. Коом өзгөрүп турат. Керек болсо күнүнө эмес, саатына өзгөрөт.
жашоо. Ошондуктан элдер ошол жашоого көнүп калган үчүн меники калып калган. Анан кийин келкел кеткет ырдалып калган 1-2 жыл болду. Мен мисалы мен эч капа да болбойм, себеби эл ошол кайсы мезгилде ырдын багы ачылса, ошол мезгилде чыгасың. Заманга ылайык. Кет деп калмакчы келсем ошол ыргызда бир угуп алалык. Учурдан пайдаланып. Дастан, келиңиз. Бул жакка СМС билдирилиптир. Бурул Исаковна, сизге чыгармачылык ийгилик, ден соолук каалайбыз. Ылайым сизди жана сиздин жамаатыңызды Кудайым колдосун деп СМС билдирилиптир. Рахмат. Келиңиз, анда эмесе дастаныңызды угуп алалык. Эми кандай кылсам экен? Бул деген өтө кеткети да бар, келкели да бар да. Кандай келкелине ырдап Келкелине ырдап бериңиз. Анда эмесе ошол келкелдин тарыхын айтып коеюн. Бул чыгарманы жазып жүрөм. Бул деген өзү кара сөз менен жазылган чыгарма. Төлөгөн Касымбеков абабыз анда тирүү мезгилинде ал киши кандай кабыл алат деген ойлор болду. Чыгарсам чыгарбасамбы деген ойлор болду. Анан Роза Аманова дагы ырдайт. Себеби ошол мезгилде Роза да ошондой аябай жакшы чыгармаларга көңүл бурат. Андан сөзүнө аябай көңүл бурат. Анан ошол Төлөгөн абанын өзүнө ырдап берген экен. Ушинтип мен өзү кара сөз жазам го. Мен мындай оң кылайык жазбайм деп айтыптыр алаксакал. Ушинтип айтты деп мен да жолукпай, анан Роза жолугуп, анан Розанын ырдаганы жагып, анан Роза айтыптыр ушундай оюн жараткан десе, ошону мен бир келгенде жолугуп кетсинчи деп. Анан бардым. Барып анан Заман деген ошол убакта мындай эми кошоматчылык көп, Заманда ушундай билесиңердей баягы бийлик деген ошентип турганда анан келип келкелди ырдап калдым. Анан мынтип мени карады да кеткети гана деди. Деди эле жок аны ырдаган жокмун деди. Мен дагы мындай жалган айта албайсың дедим. Кеткетин ырдап жаттабасаң ырдабайсың анан. Эмне ырдабайсың деп калды анан. Кеткетин ырдасам эле койчу ошо кеткетиңи. Келкелди ырда дейт десем. Бул чыгарма деди. Сен азыр кеткетти ырдабай, келкелди ырдагыдай сен жыргаган заманда жашаган жоксуң да дебедиби? Себеби Заман ошол мезгилде Союз тарап аткан мезгил. Экөөнү бирдей алып жүрүш керек деп. Бирдей алып жүрүш керек деди. Анан кеткетин экөөнү алып жүрүш керек экен деп эле анан мейли эми деди. Бирок жакты, бирок мен сенден бир суранам деди. Мейли деди. Ал бул ырың азыр ырдалбай. Бирок кандайдыр мезгилде ошол Заман келет деди. Ошон бул чыгарманы мен кандай кыйынчылык менен жазганмын. Бутумда туфлим жок кылып жазганмын. Ошондуктан кызым мен сенден суранам, экөөбүз тең ырдап жүрдү. Ырдалганына 2 жыл болду. Ошо Айбек Кулбаева келкелин ырдайт, кеткеттин мен ырдачумун да. Анан эми бал деген өтө узак. Ошондуктан азыр силерге мен келкелин ырдап берейин. Келиңиз. Кетпес шорго калынган элге келкел ой бир керек. Эрге келкел келгенде да жаркып турат маңдайы, эрге келкел келгенде да шаңшып турат таңдайы. Адилети бек болот, айткан сөзү эк болот, тууган сынып душманы төгөрөгү ой болот. Жерге келкел келгенде жылым болот кышында, жерге келкел келгенде кыранчилде тушунда, салкын болот жайында, саратандын айында. Жылкы бойлоп кеч албайда үрөн болот суулары, жылан сойлуп өтө албайда калың болот тулары. Жерге келкел келгенде эгени чайнайт сегиздеп, жерге келкел келгенде малы төлөйт эгиздеп. Элге келкел келгенде пашасы жакшы башкарат, элге келкел келгенде даңазасы таш жарат, итир кырак тыйылат, ынтымак куруу тыйылат, четинен ускоңур чыгып, белине мурда ой кыстырат.
Азаматы ту жайып да акыланы чуу басып тынччылыгын жайгара той үч жабылса чыгып элге келгенде бөлөгө күндү байгалап элге келгенде даңазасы таш жарат элге келгенде пашасы жакшы ой башкарат элге бир келет да жерге бир келет элге бир келет ай элге бир келет Кол чабуулары болсун, өзгөчө сонун чарма, сөздөрү да сонун, дастан. Бул жакта да айта кетелик, мынакей СМС билдирүүлөр мол келип жаткан кезде айта кетчү нерсе, ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей 20 жана 21 мартта өтөп турган Ош шаарында абдан сонун концерт болот, Ош шаарынын филармониясында дагы. Андан кийин мынакей ырчылар дагы өздөрү сүмөлөк жасайт экен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кимде ким азыркы учурда биздин каткан жандырмасы табылган болсо, албетте мынакей ушундай 2 кишилик билетти ыйгармакчыбыз. Айта кетели, мынакей Ош шаарында биринчилерден болуп темир тулпарды ким минген? Кайсыл айым минген, Кайсы айым минген? Туура жооп болсо, десек, бул жакта туура жооп келген. Мынакей көп СМС билдирүү бар. Бул жакта эң биринчилерден болуп, Кочкор району Каракүнгөй айылы Тукуева Нуржамал эжеке жазган. Биринчилерден болуп машина айдаган бул Гүлшайыр Садыбакасова эжеке деп мынакей кол чабуулары болсун. Сизге мынакей 2 кишилик билетти сизге ыйгармакчыбыз. Мынакей эртең саат 11ге чейин келип алып кетсеңиздер болот дейлик. 8ден баштап 11ге чейин иштейбиз. Көчөлөрү каякта деп турсаңыздар, Правда Кулатова көчөсү, Учкун имараты, 7-кабат, саат 11ге чейин алып кетсеңиздер болот. Жана ошондой эле жалпы Ош шаарына дагы бир жаңылык кылып коелу, кызыктуу оюндар болот. Балуу электер менен бирге ырчылар өзүлөрү жасаган сүмөлөк ооз тийип кеттиңиздер. Биринчиси саат 14:00-до, экинчи сеанс болсо, экинчи бөлүгү 19:00-до башталмакчы. Мынакей айта кетчү нерсе, бул жакта дагы Каникер Алиева, Айчүрек Иманалиева, Султан Садралиев, Лутфила Бусурманкулулу, Марсиана Адлет Азимов, Мурадил Данияров, Жипара Таштанова жана ошондой эле Кутма Султанов. Эң негизгиси Вашингтон командасы мынакей жалпыңыздар үчүн жагымдуу күлкү тартууламакчы. Андыктан барып чер жазып келиңиз дейлик. Мынакей дагы бир жолу куттуктайбыз. Тукуева Нуржамал эжекени дагы бир жолу куттуктайлы, азаматсыз дейли. Бул жака дагы абдан көп СМС билдирүүлөр да келген болчу. Ошолорду четтен окуyor. Гүлшайыр Садыбакасова деп, мен биринчи жолу жазбадым билем деп жазып жибериптир. Биз бул жакта биз өзүбүз атайын биринчи келген СМСтерди атайын отметка кылып орусча айтмакчы белгилеп койгонбуз. Биринчилерден болуп келген. Сиздик мынакей 10:45-те жазсаңыз, ал болсо 10-дон 1 мүнөт өткөндө жазган болчу, туптура 10-дон 1 мүнөт өткөндө келген болчу. Бул жакта да келиптир. 10 март Макты менен жеңемдин бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап коюңузчу. Суранабыз, Гүлжигит Сатыбековдун 8 март деген чармасын берип коюңуздарчы деген экен. Көбүнүкү мынакей Гүлшайыр Садыбакасова деп келген, көп СМС билдирүүлөр бар. Мынакей бүт бар. Кандайсыңыздар деп жазып биз абдан сонун. Бул жакта СМС билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы? Бурул эжекеге чыгармачылыгына ийгилик. Мен алай коодан чыгып атам. Эртең сиңдилерим София, Зарипанын туулган күндөрү менен арнап ошолорго бир жагымдуу чарма аткарып бериңизчи суранам деген экен. Тилекке каршы жаңыртып бермек. Азыркы учурда биздин дагы эфирдин соңуна келип бараткан сейт, андыктан кийин эртеңки күнү жаңыртканга даярбыз дейлик. Бул жакта да бар экен. Бурул эже, биз Станколовдун үй бүлөсү сиз менен сыймыктанабыз. Сизге ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Сиз тарбиялаган шакирттериңизде чыгармачылыгыңызды уланткан адамдар болсун деп каалайбыз. Гүлчач эжекебизден келген экен. Шакирт деп айтып кетчүңүз. Шакирттериңиз барбы? Сиздерден сабак алып, сиздердин оондоруңузду, сиздин ушул чыгармачылыкка калтырган оондоруңузду жаңыча жаратып жаткан жаш ырчылар барбы? Жаш ырчымыз алар азыр известный болуп кетти. Жакшы. Мисалы Айпер Кулбаева, менин комуз менен ырдаган ырларымын 60%-ын ошо Айпер Кулбаева. Эстрада жанрында, Эстрада жанрында да ырдайт, комузда да ырдайт. Мисалы Нурзат Изат Айдаркуловалар ырдайт. Анан азыркы мезгилде эми баягы ырды
ырчылар акыркы мезгилде мындай ырды жакшы тандап калды. Казак болобу депчи. Мүмкүн жетип атат окшойт деп коем да. Анан эми жүрөгүнө жетсе сурашат да. Туурабы? Анан кийин менин ырларым өзү негизи ошолор ырдап жүрөт, бирок жаңыртып, жаңшы ырларды ырдап жүргөндөр ошо Турбайбы дегенди, мисалы Мээрим Карыкова менен Азиз Батыр ырдап жүрөт, экөө дуэт кылып. Азыркы мезгилде мен Бишкекке Шайра апалар жана Бир жылдыз деген долбоор бар экен. Мисалы Асылбек Өзбек менен бирөө ырдайт экен. Да бир белгилүү менен бирөө ырдайт экен. Мени менен Мээрман Айымдар тобу Сузак районундагы Кыз Көл айыл аймагынан келген Мээрман Айымдар тобу менен Санат ырын, анан Менин Адамзат деген чыгармам менен келишти. Алар менен бир топ менен мен ырдайм. Ошол ишке келгенче силерге түз эфирге келип отурам да. Анан азыркы мезгилде мен эмнеге ыраазымын? Баягы пикеттен Кутулдук апалар жашоонун жакшы шаңга бөлөө, коомдук жакшы нерсени алып келген бул ыйык энелерди да, Мээрман апаларыбыз да, туурабы? Бул долбоор жакшы болуптур, себеби бүт энелердин баардыгы азыр комуз үйрөнгүсү келет, ооз комуз ойногусу келет. Ошо менен азыр 10 апа менен келгенмин. Ошолор дагы азыр ушул жакшы экен, баягы анча мынча көйгөйлүү маселелерден сыртка жүрөт экенбиз деп. Себеби үй бүлө тынч болсо, бир үй бүлө тынч болсо, биз мамлекетке жакшы салым коштук деп эсептейм. Ошондуктан бир үй бүлө тынч болгондо мамлекет тынч. Мамлекет тынч болуш үчүн үйдө эне мээрими болуп, ошо эне болуп отуруп, ошончо жакшылык иштерди кылып аткандан кийин биздин жан дүйнөбүздү апалар дагы жакшы толтуруп аткан мезгили. Ошондуктан ошол долбоор менен келгенмин. Алардын ичинен дагы 55-56 жаштагы энелер азыр комуз үйрөнүп атат. Ооз комуз ойногондор бар экен. Мурун эми үйрөнүп таштап коюп, бирок кайра баштасамбы деген. Аларга айтып атам, бул деген өзүңө өмүр шерик болот. Бул жакшы нерсе, өзүң жан дүйнөңө, өзүңүн баягы ден соолугуңа да жакшы нерсе. Мен бир врачтан уккам, бул комуздун үнү дагы адамдын ооруганына лечение болот деп. Ошондуктан менден комуз үйрөнгөндөр 5 жаштан баштап 60 жашка чейин. Ошо баары шакирт деп эсептесем мен жан дүйнөнүн азыгы. Жан дүйнөнүн азыгы. Бул байлыктын азыгы деген бүгүн бул диван бар дагы эртең бунун жаңы чыгат 1 айдан кийин. Бирок жан дүйнөнүн азыгы толтуруп турсаң, сенин ден соолугуң тынч, аалам тынч, заман тынч. Ошо дагы бир акыркы сурообуз болсун. Жараткан чыгармаларыңыздарды төмөнкүдө да айтып кеткендей, ар кайсы ырчы кээ бирде сурабай деле ырдайт, эл журту укпай деле билбей деле калат. Ошо автордук укук деген бар. Жараткан чыгармаларыңыздарды өзүнчө бир атайын мамлекеттик ушундай комиссиялар түзүлөт экен, анан баардыгын чогулуп отуруп бул чыгарма мисалы үчүн бул бурул эжеге таандык экен, ушуну автордук укугун коргойлу деп сиздер өзүңүз ошол жактарга барып, орусча айтканда регистрация кылып ошотесиздерби? Ооба, ошентебиз. Бул баягы жогорудагыдай ошол баягы туура эмес кеткенде кирише баштадым да мен дагы. Мен деле таштап салгам, бирөө ырдап атат, ошого эле кубанып сүйүнүп жүргөм да. Көрсө ал деген бара-бара эгерде туура эмес айтылса, бул чыгарманын баардыгы элдикке айланып кетти экен да. Ошондуктан Кыргыз радиосунда менин бир 4-5 ырым Кыргыз радиосунун алтын фондусунда өткөн. Алар мага сунуштаган, барып туруп Кыргыз патентке барып, паспортуңду алып барып, ошол жерге регистрациядан өткөрүп кой деп. Анан өткөргөнмүн, ошол жерде регистрациядан өтүп, патенттештирип койгон. Анан бир жерин айтып кетишим керек, мен ошондо бүт фамилияларды карап чыктым ырчылардынчы. Мисалы, бир ырчынын ырын жазыптыр да, өзүнүн аткарган мээндептир дагы, анан сөзү менен оонуна келгенде суроо коюп коюптур. Анда эмне бар ал жерде? Эгерде сөз оонун билбесе. Ан деген баргандан кийин сөз оонуна жазыш керек да, себеби ал жерде өткөргөндө сөз оону деп өткөрөт. Ошондуктан мен жана жогоруда айтып өттүм, биздин Жалал Абад областында областтык оончулар ордосу түзүлдү. Ал эмне максат? Максаты ошол нотага салып, бир диалог ачып коюп, ошол анан бул жака келатканда өзүбүздө чогулган взнос бар. Ошол взностогу акчаны алып, бул жака келип, ноталарын баардыгын комиссияга коюп, ошондо иш кылалы депчи. Анан ошентип мисалы кичине нерседен баштасаң, бул бүт областтарга жайылса, анан ошол оончулар ордосу ар бир областта жайылса, анан ошолор баягы бир тармакта пикир алмашуу менен биз ошол баягы сен айткандай өзүбүздүн укугубузду коргоп калабыз да. Ошондуктан ар бир оончу
ар бир ырчы, ар бир аткаруучу өзүнүн укугун билеттүү. Коркуш керек. Чоң рахмат, мынакей алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп берип келип, мынакей абдан сонун кызыктуу маек куруп бердиңиз. 1 сааттык убактыбыз көз ачышманча эле 1 мүнөттө эле өтүп кетти. Сизге чыгармачылык ийгилик кааламакчыбыз, ар дайым бар болуңуз. Ушундай жагымдуу обондорду, обок турлардан да жаратып жүрө бериңиз дейли. Келсем сизге эркин микрофон берелик. Макул, Ерлан, Нурлан, сиздердин жамаатыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Баягы киргенде эле эшиңди төрүнөт дейт эмеспи? Жаркылдаган студияңар элге кызмат кылып жүрө берсин. Көп чыгармачыл адамдардын ушул жерден бага ачылып атат, көрүп атабыз. Эфириңер аябай жакшы, эфир үзбөй көрөбүз. Куттуктооңорду андан үзбөйбүз. Түз эфириңер мындан үзүлбөйт. Себеби элге ошончолук байланышыңар күчтүү. Эмне дейбиз, силерге биринчи күч кубат берсин, анан кийин сиздерде ден соолук болуп турса, эл аман, эл арасында биз аман болуп жүрө белебиз. Сиздерге да дайыма аманчылык тилейм. Чоң рахмат эле, мынакей бизди ушинтип телеге алып чыгып жаткандагы бир өкөз жоңгон алып баруучубуз, биздар калса дагы көптөгөн мынакей оператордун дагы, режиссерлукту да аткарып отурган Жайна Темиркул кызга да терең билдирмекчибиз делик. Биз болсо сапарыбызды алдын уланталы. Ардактуу телегөрүүчүлөр, мынакей азыркы учурда 400гө жакын СМС билдирүү келген. Мынакей Гүлшара Садыбакасова эжекебиз да өзү да көрүп жаткан кез экен. Мынакей учурдан пайдаланып айта кетели. Бул жакта жогоруда айтып калды, бир эле гана адам берип калдыбы депчи. Анан дагы бул жерден сурадык. Азыркы учурда мынакей Кочкор районунан уткан эжекебизден сурасак, мен Ошко бара албайбыз деген кезде учурдан пайдаланып биз кийинки келген СМС билдирүүгө берели. Экинчилерден болуп бизге деген мынакей биринчилерден болуп келген СМС билдирүү бар. Туура жоопту берген. Ош чергесинде, Ош шаарында биринчи жолу алгачкы автоунааны минген айым деп экинчи дагы туура жоопту берген биздин урматтуу көрөрманыбыз бар экен. Аны кесиптешим окуй кетсе таппай калды окшойт. Десек азыр таппай калдым. Азыр экинчилерден болуп келген болчу. Бул эжекебизден кийин эле дароо эле келген. Азыр Издейли. Азыр болсо чалып коебуз, ардактуу телегөрүүчүлөр, убактыбыз да соңуна келип калган сайт, келиңиздер. Келиңиздер. Андай эфирден тышкары жанагы экинчи жазган урматтуу айым беле. Ошо айымга ыйгарып коебуз дагы. Эртеңки саат 11ге чейин алып кетсин. Мынакей таптым. Экинчилерден болуп жазган мынакей Ош шаарынан Гүлшара Садыбакасова деп Бактыгүл эжекебиз жазган. Бактыгүл эжекебизге тереңачылык билдирели. Мынакей 238 номер менен аяктаган абонент. Сизге болсо мынакей Оштун филармониясынан билет, ошол жактан барып байланышып, мынакей ишенбесеңиз, сиздин номериңизди берип коебуз. Сиз дагы ушул жерден баягы десек, орусча айтпакчы биз тартып алыңыздар дейлик, андан кийин айта кетчү нерсе мынакей биз чалп айтып коебуз дейлик, Видеого тартып алсаңыздар болот. Айдар аба Бактыгүл эжеке экен. Андыктан урматтуу телегөрүүчүлөр, ушинтип көз ачып жумганча биздин 3 сааттык түз эфирибиз дагы соңуна жетти. Баардыгыңыздарга чоң ыраазычылык. Бизди эртеңки күн дагы көрөсүздөр. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат калыңыздар дейлик. Бар болуңуздар.